Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базар жол каналы. Бүгін сіздерге Кант шаарынан bir сатылуучу көргөзмөкчүмүн. Баасы $29,000 экен. Туғандар, биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Канттын центри, Гагарин жана Ленин көчөсүнүн кесишинде турам. Сиздер сатылуучуга баруу үчүн ошол жерден түндүктү карай жүрөсүздөр. Бир аз жүрүп, Абдыш атанын поворотунан кийинки повороттон сол тарапты карай жүрсөңүздөр, туғандар, Фрунзе көчөсү 13 кыйгач сызык 2 дарегинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар экен. Бишкек шаарынан аралык жакын эле Кант шаарына туғандар. Элдер жумушуна түз эле үйүнөн Бишкекке карай барып келип иштешкендер бар экен туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Эми калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин. Сатылуучу үй деле ошол Канттын центринде эле жайгашкан. Бир аз ылдыйракты карай барып, сол тарапка бурулганда туғандар. Жанакы чоң жол менен келип туғандар, өйдөрүктөн кирсеңиздер деле болот, Ровды жак менен. Кааласаңыздар бир аз ылдый жүрүп, бул медучилищеге жетпей эле могу жерден сол тарапты карай кирсеңиздер деле болот. Сатылуучу үйүбүз. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Фрунзе көчөсү 13 кыйгач сызык 2 дарегинде жайгашкан. Мынакей жолдор кенен экен. Электр энергиясы бар, суусу бар экен туғандар. Анан мына бул көчө тарабы, сиздер бул тарабынан дагы, аркы көчөнүн аркы тарабынан дагы, эки тараптан дагы короосуна кирип чыга аласыздар туғандар. Негизинен мына газ бул жерден өтүптүр, кошуна үйдөн эле. Азыркы учурда бул үйдө газ жок, бирок газды мына тартып алсаңыздар деле болот экен туғандар. Дагы эмне маалыматы? Бул жерди Канттын центри десек деле болот. Бул жакын жерде эле мэриясы, бул Уна, РОВД экен туғандар. Машина оформление кылган жер жана РОВД. Бул жагында мектеп, бул тарабында поликлиника, жана жанында медучилище деле бар экен. Дагы эмне маалыматы? Негизинен ушул медучилищеде окуган студенттер деле бул үйдү арендага сураган жүр. Негизинен дагы короосуна дагы бир аз бөлмөлөрдү кошуп, квартира бизнес кылсаңыздар деле болгудай жер туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Эми короосуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Эң эле үйдүн участогунун түштүк чекарасы бул жерден, дарбаза, забор, түндүк чекарасы бул жерге чейин болуп калат. Тынч, мынакей жакшы жерлердин бири. Бул жакта өйдөрөктө Абдыш ата деген чоң завод, дагы башка заводдор деле бар экен туғандар. Так, дагы эмне маалыматы? Мынакей бул короосу киргенде бул жерде машина койгонго жайы. Кенден бир 2 машинаны койсоңуздар болгодай көрүнөт. Бул жерде 57 квадрат метр болгон кирпичтен салынган үйүбүз. Стенасы 2 кирпич, ички тарабы жылуу экен. Азыр ички тарабында көргөзсөм, жана ремонту жакшы. Анан тышкы тарабынан текстура чачылган. Балдарыңыздар мектеп садикке жакын эле жерге барып келе алышат, жөө эле туғандар. Бул мынакей үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Негизги кирүүчү эшик мына ушул жерге орнотулган туғандар. Анан бул тарабында мына дагы бош жер, калсаңыздар жер жемиш, калсаңыздар кошуналар сыяктуу мындай чакан үйлөрдү салып койсоңуздар деле болгоду экен. Азыркы учурда ушул өзүнүн эле бул 57 квадрат метр болгон үйдө эле 30 миңге квартирага сураган учур экен, бирок үй ээси өзү жашап аткан учур азыркы учурда. Жана бул калитка менен туғандар аркы көчөгө дагы чыгып кире аласыздар. Анан бул жагында катарынан 2 склад жайгашкан туғандар. Так, бул тарап чегераларын мынакей көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Бул жактан 4 соток жер, документтери боюнча техпаспорт, купли-продажа документтери бар экен. Андан ары мынакей киргенде мындай бир бөлмө. Ылдый жагы кафель жана теплый пол бар экен. Теплый пол дагы бар. Чыгыш тарабынан пластик терезе орнотулган. Балдар көрүп турганыңыздардай ремонт жана софиттер. Бери карай кирсек, кухня жана тамактануучу бөлмө, ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Мынакей пол бул жагы ламинат, батыш тарабынан терезе. Дагы эмне маалыматы? Бул жагында душ, жаткана, ракайын суу чыгарылган. Бул кир жууган машинеси, арестон. Булардын баары калат экен туғандар. Мынакей. Бул жагында бир спальный бөлмө. Мынакей.
Чыгыш тарабынан терезе. Полдар ламинат. И бул тарабында дагы бир спальня бөлмө жайга шыккан туугандар. Үйдүн ичкарында эмне маалыматы калды? Эми калган маалыматты короосуна чыгып, бир чекеден берейин туугандар. Андан ары туугандар сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Так, мынакей бул короосу. Бул тарапта мынакей ушундай бош тегиз жери. Чегарлар мынакей зымтор менен монумен тосулуптур. Бул жакта катарынан скаттар жана бул калитка менен чыксак, экинчи көчөгө дагы чыгып кете алабыз. Мынакей туугандар. Аркы тарапта көчө менен дагы. И батыш тарабында бул көчө менен дагы туугандар сиздер үйдүн короосуна кирип чыга аласыздар. Жанында мондай нан чыгарган чоң завод дейбизби, цех дейбизби, ушундай чоң жер деле бар экен. Дагы эмне маалыматы? Так. Үй 57 квадрат метр ошол. Так. Бул үйдүн баасы $29,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандардан. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар. Саламатта калыңыздар.